Саламатсыздар, куш келипсиңер. Бүгүнкү сабак фразеологизмдерге арналмакчы. Эмесе сабагыбызды баштайбыз. Фразеологизм бир нече сөздөн турган, тактап айтканда сөз айкаш же сүйлөм түрүндөгү бир мааниге ээ болгон сөз тизмеги. Мисалы, кой оозунан чөп албаган, жоош момун дегенди билдирет. 5 өрдөгүн учуру калпайтуу, какаганга муштаган, кыйналганга кошумча кыйынчылык көрсөтүү. Фразеологизмдердин айрым мүнөздүү белгилери: компоненттүүлүк, бир нече сөздөн тургандыгы жана ошондой эле образдуулук, туруктуулук жана ошондой эле тилдеги даяр материал катары колдонулушу. Фразеологизмдер эркин сөз айкаштары сыяктуу өзгөрүүлөргө учурабайт. Мисалы, кой оозунан чөп албаган деген фразеологизмдеги кой деген сөздүн ордуна эч качан уй деп кое албайбыз. Фразеологизмдерге мисал келтирсек, алтын шилекейин чачыратуу, жакшы сөз менен адамдарды кубандыруу. Мисалы, эл чогулган жерде дайыр алтын шилекейин чачыратып сүйлөдү. Аңды дөңдү карабаган, байкап чебердебеген, ойлонбогон олдоксон. Мисалы, ал аңды дөңдү карабай туруп эле чечим чыгарып койду. Кийинки фразеологизмге өтсөк, битин сыгып, канын жалаган. Сараң, битир, зыкым дегенди билгизет. Мисалы, тобо кылдым, битин сыгып, канын жалаганда байлар болот экен. Ошондой эле кызыл тил деген фразеологизм бар. Ал чечен, сөзмөр, чукугандай сөз тапкан дегенди билдирет. Мисалы, анын кызыл тил экени баарына маалым болду. Күлү додо болбогон, байралып, туруктуу отурукташпаган, көчүп жүргөн дегенди билдирет. Мисалы, жумуш ордун которо берип, анын күлү додо болбой койду. Кийинки фразеологизм: иттин үнү угулган жер. Ал өтө алыс эмес, жакын жерди дегенди билдирет. Мисалы, иттин үнү угулган жерчелик аралыкта кашар жайгашкан эле. Жылдызы жарык, сүйкүмдүү жайдары деген маанини туюндурат. Мисалы, абдан жылдызы жарык, келишимдүү адам эшиктен кирип келди. Көөдөнү жок, көйрөң, мактанчаак. Мисалы, бала көөдөнү жоктугунан аларга жаман көрүнүп алды. Жылкы кыял, кыялы улам өзгөргөн, терс мүнөздүү деген маанини туюндурат. Мисалы, ал жылкы мүнөздүү адам. Сабагыбыз соңуна чыкты. Баарыңарга ийгиликтерди каалайм. Кыргыз тилин үйрөнөбүз, кыргыз тилинде сүйлөйбүз.